Бүгін бүткүл дүйнөлүк авиация жана космонавтика күнү. Мындан туура 55 жыл мурун космоско алгачкы рет Юрий Гагарин жол салган. Казакстандагы Байкоңур полигонунан советтик космонавттын асманга сапар алышына Советтер Союзуна кирген бардык өлкө өз салымын кошкон. Алардын арасында космонавттардын ден соолугуна кам көрүп, алардын учууга камдаган дарыгер мекендешибиз Арун Кожалиев дагы бар. Учкучтардын тамагына, баскан турганына көз салып, учууга уруксат берген Арун карыя менен Нуржан Ташполотова жолугуп кайткан. Саратовда меднист окуп жүргөндө сүрөт турбайбы? Арун Кожалиев 1972 жылы биринчи эл аралык учуу Аполлон Союз программасын ишке ашырууга катышкандардын бири. Казакстандагы Байкоңур космодромунда иштеп, учкучтардын ден соолугуна кам көрүп, тамак ашын көзөмөлдөгөн дарыгер болгон. Летчиктерге да тамакты атайын жасап берет да. Мына бийикке учканда ишти көп тура турган тамактарды ичпесин деп ашыга беш контроль кылчубуз да. Мени составды эткенде биз кол койчубуз. Ушул тамак жасап берсе болот. Байкоңурда иштеп жүргөн мезгилде болочоктогу жубайы менен таанышкан. 27 жылдан бери бирге түтүн булатып, 2 уулдуу болгон. Оор дартты башынан кечирген соң эс алууга чыккан. Байкоңурдан ушу космонавттардын ден соолуктарын чыңдоого жардам берген, космонавттарды ушардын алдында полностью обследовать етіп, учуруп турган келгенен кийинде полностью обследовать етіп, ошолардын полностью ден соолугуна көрүүгө көңүл бурганда. Алгач Кыргыз медициналык институтунда окуп, андан аркы билимин Саратовдо улантууну чечкен. Ошентип 26 жаштагы студент Орусияга сапар алат. Окуусун ийгиликтүү аяктап, Ленинград, Москва шаарларында аскер дарыгери болуп эмгектенген. Ал кезде тартип бекем болгонун айткан Арун карыя сырды бекем сактачубуз дейт. Космонавттар космоско кайсы маалда учаарын эч ким билбеши керек эле. Дарыгер ал тууралуу үй бүлөсүнө дагы ооз аччу эмес. Коштун болуп отурсун деген жерге отурбай башка жерге отуруп калса мүмкүн да. Анан баардык жерде бүтүн Советтер Союзу боюнча дежурнарды кандай окуп, дежурный врачтар. Космос дүйнөсүн ачуудагы Кыргызстандын мындан башка дагы эмгектери бар. Алсак академик Арстанбек Алтымышев дагы космонавттарга уникалдуу тамак даярдоо боюнча рецепттерин жана космосто ичилген алгачкы ичимдик арашан бальзамын ойлоп тапкан. Нуржан Ташполотова, Элдияр Асанбаев, Коомдук 1 канал.